жаман окуяларга көп болуп жатабыз. Мугалим урганды көрдүк биз, өзүнүн ата энесине кол салганды көрүп жатабыз, уурлук кылганды, баңги заттарды колдонгондорду, бири-бирине зулумдук кылгандарды көрүп жатабыз. Кандай мыкаачылык менен. Чоң адам дагы мушташкан болсо, бири-бирине зыян берген болсо, анчалык деңгээлде зыян бере албайт. Жаш балдардын арасында жанагындай мыкаачылык деңгээлде зыян бергендерди көрүп жатабыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, өзүбүздү жана балдарыбызды тартипке салбасак болбойт. Биздин келечегибиз ушул балдарыбыз. Кыргызстаныбызды сактап кала турган, эртеге элге жерге кызмат кыла турган, урук тукумду улап кете турган ушул кыздарыбыз, балдарыбыз. Алардын адеп аклагы, жүрүм туруму, алардын акылы жайында болбогон болсо, ден соолугу жайында болбогон болсо, эртең биздин келечекти кантип ошол биздин балдарыбыз алып кетет. Чындыгында ойлоно турган маселе. Дароо киреше турган маселе. Эртеңкиге калтырбай турган. Эптеп ошол убакытты өткөрүш үчүн балдарга берип коебуз. Тамакты жакшы жеп алайын, же болбосо бирөө менен сүйлөшүп алайын, же болбосо өзүм телефонду эркин чукулайын деп балдарга телефонду берип коебуз дагы. Андан кийин ошол жанагындай натыйжасы баланын көзүнөн, ден соолугуна сүйлөбөй калган окуяларды көрүп жатабыз. Балам тамак жебей атат дегендер көп азыр. Тамак тандап ошол көчөдөгү тамакты гана, гамбургерди, же болбосо чипси, же болбосо жанагы колбасаларды гана жеп, башка үйдөгү табигый тамактарды жебей койгон балдар толтура, семирип кеткен балдар толтура болуп жатат, урматтуу бир туугандар. Коркуп жанагы жин киргендей болуп калган балдар өтө көп болуп жатат. Ошон үчүн алдын ала биз ушул балдарды этият кылбасак, жашынан этият кылбасак, жанагы оюндардан, кыйынчылыктардан, жанагындай кол салуулардан, өзүнө, башкасына кол салуулардан алдына алып, бир аз жаныбызды кыйнап, ушул аманатты жакшы сактап, элибизди, жерибизди, мамлекетибизди, динибизди, аманатыбызды кийинки муунга туура өткөзүп бербесек, урматтуу бир туугандар, чындыгында коркунучтабыз.